Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жергиликтүү жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы студияда кызматыңыздарда Акчолтой Аскарали болом. Мамлекеттик каржы рыногун башкаруу жана көзөмөлдөө кызматынын мурдагы башчысы Руслан Точибековдун баласы Тимур Точибеков кармалганын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Тимур Точибековду кармоо Интерполдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн суранычы менен ишке ашкан. Ал Россиялык банктардын биринен ири суммадагы мыйзамсыз акча алган деп шектелүүдө. Шектелген Точибеков өзүнүн фирмасынын жетекчиси катары башка фирма менен биргеликте банктан 12% үстөк менен $500 000 насия алууда ачык акционердик коомдук жер тилкесин жана акциялардын көрөөгө койгон. Учурда шектүү жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына кармалып, иликтөө иштери жүрүүдө. Тимур Точибеков атасы Руслан Точибеков элдик лотереяга байланышкан чырдан улам былтыр жайында мамлекеттик каржы рыногун башкаруу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчилигинен бошотулган. Точибековдун жактоочусу ал чет жака дарыланганы кеткенден кийин кылмыш иши мыйзамсыз козголгонун айтып келет. Алтынай Өмүрбекова Жогорку кеңештин вице-спикерлигине шайланды. Республика Ата журт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекованын талапкерлигин 72 депутат колдоду. Экинчи талапкер Бирбол фракциясынын мүчөсү Чолпон Жакуповага 41 парламентарий добуш берген. Добуш берүү жашыруун жүргүзүлдү. Февраль айынын башында парламенттик вице-спикер Бакыт Эсенбаева өзүнүн депутаттык мандатын тапшырган. Жогорку кеңештин жаңы түзүмүндө 2 вице-спикер бар. Анын бири көпчүлүк коалициядан, бири оппозициядан шайланат. Бишкектин четиндеги 3 райондо көгүлтүр от өчүрүлөт деп билдирди Газпром Кыргызстан ишканасынын маалымат кызматы. Бул газ түтүктөрдүн оңдоп түзөтүүгө жана көгүлтүр оттун басымын, сыртка чыкпасын текшерүү максатында жасалууда. Газ 22-25 март күндөрү Төмөнкү Аларча, Маевка жана Пригородная айылдарында берилбейт. Жылуулук электр борборунун цехинде жалын чыгып, өрт болгон эмес деп билдирди электр станциялары ишканасынын маалымат кызматынан Тагжана Айдаралиева. Буга чейин Бишкек милициясы Борбор каладагы жылуулук электр борборунда 17 мартта өрт чыгып, 2 жаран оор жаракат алган. Бир жарандын денесинин 90%, экинчисинин 12% күйгөндүгүн билдирген. Электр станцияларынын маалыматы боюнча кече түшкү маал тагыраагы түштө саат 1-ден 14 мүнөт өткөндө көмүр талкалаган тегирменден жарылуу болуп, күйүп жаткан көмүрдүн чаңы ар тарапка чачыраган. Мунун кесепетинен аталган жайдын оңдоо түзөө цехинин 2 жумушчусу күйүк алган. Учурда бул кырсыкты иликтөө боюнча атайын комиссия иштеп жатат. Интернеттеги баракчалардан сырткары экстремисттик маанайдагы видеолорго дагы чектөөлөр киргизилген. Кыргызстандын аймагында 2012 жылдан тарта экстремисттик маанайдагы интернеттеги 20 баракчага чектөө коюлган. Бул тууралуу мамлекеттик байланыш кызматынын маалымат кызматы билдирди. Мындан сырткары байланыш операторлорунда "Мен гей жана мусулманмын" деген аталыштагы видеоролик тууралуу маалымат берилип, ал баракчага кирүүгө тыюу салынган. Белгилей кетсек, мамлекеттик байланыш агенттиги чара көргөн баракчалардан сырткары башка дагы баракчаларга тыюу салынган. Себеби күч кызматкерлеринин мамлекеттик байланыш агенттигине кабарлабастан түз эле байланыш операторлоруна билдирме жасай алышат. Эрлан Алимбаев акыйкатчынын орун басарлыгына дайындалды. Мындай чечим Жогорку кеңештин бейшембидеги жыйынында көпчүлүктүн добушу менен кабыл алынды. Эрлан Алимбаевдин кесиби боюнча юрист, буга чейин бир катар эл аралык уюмдарда эмгектенген. Соңку учурда Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Жунусов уулунун кеңешчиси болуп иштеп жүргөн. Тарых жана маданият жылын өткөрүүгө каражат бөлүндү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан алынган маалыматка караганда, быйылкы тарых жана маданият жылын жана көчмөндөрдүн эл аралык экинчи оюндарын өткөрүүгө 1,8 миллиард сом сарпталат. Каржы министрлиги бул иш-чараларды өткөрүү жана даярдык көрүүгө керектеле турган булактар табылгандыгын билдирди. Президенттин жарлыгы менен быйыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланган. Бул мезгил ичинде көчмөндөрдүн эл аралык оюндары уюштурулуп, Үркүндүн 100 жылдыгы, Тайлак Батырдын 220 жылдыгы, Кара Кыргыз автоном облусунун түзөтүлгөндүгүнүн 90 жылдыгы, Кемеңгер Ойчул Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет. Бишкек шаарында саясий ишмер Исхак Разаковдун эскерүү кечеси болуп өттү. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт.
Бүгүн Бишкек шаарында Исхак Разаков атындагы музейде кыргыз элинин улуу жетекчиси, партиялык жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун эскерүү кечеси болуп өттү. Бул жерге Лейлек районунан коомдук ишмерлер, студенттер жана көптөгөн адамдар келишти. Анда Исхак Разаковдун кыргыз элине жасаган эмгеги жөнүндө, ошондой эле басып өткөн жолу жөнүндө сөз кылып жатышты. Бишкек шаардык мемориалдык музейлердин директору Момоханова Арман Айымдын айтуусу боюнча, мындай иш-чара жыл сайын өтүп турат. Исхак Разаковдун үй музейинде бүгүн эскерүү кечеси жүрүп атат. Бул музей 2005-жылы ачылган. Мына ушул сыяктуу эскерүү кечелери жана адабий кечелер, илимпоздор менен жаш студенттердин катышуусунда бул музейде байма-бай өткөрүлүп турат. Бүгүнкү жыйынга Аскы Лейлек районундагы жашоочулары катышып отурат. Ал райондун акимдери жана дагы көп иштер менен иштеген кишилер дагы катышып отурат. Жана дагы көптөгөн студенттер катышып отурат. Бул жерде Исхак Разаковдун басып өткөн жолу жана ал кишинин эмгеги жөнүндө учкай сөздөр болду. Ошондой эле алыстан келген Лейлек районунун Кулун айылынын өкмөт башчысы Сулайманов Кубатбек айыл тургундарынын атынан атайын атап келген белегин Исхак Разаков атындагы музейге тапшырды. Бизде ушул Кулун айыл аймагында улус чеберлер бар. Бүгүнкү күндө ушул Исхак Разаковдун музейине ушул улус чеберлер элибиздин атынан, андан кийин бизде ушул маселе болуп музей тарабынан коюлгандан кийин бизге ошондо элибиз көтөрүлүп, жалпы биз килем баягы топ беришелик дегенинен депутаттардын колдоосу менен аткаруу бийлиги менен ушул кеттик. Лейлек килемди азыр Кыргызстан боюнча дагы таанымал килемдердин бири болуп атат. Эми биз патентке Исхак Разаковдун кыргыз элине жасаган эмгектери абдан көп. 17 жыл Кулунду айылынын төрагасы болуп иштеген Карим Ташбалтаевич Исхак Разаковдун эмгеги жана анын мүнөзү жөнүндө айтып берди. Кишиге өзүнчө бир берилген табигый таандык болгон улуулугу, бийиктиги, ал кишинин айрымаланып, эр журттун арасында ал киши көзөткөндөн кийин дагы урмат, сый жана ал кишинин мындай ысымына калктын арасында керемет мындай урматтап жүргөнү Исхак Разаковдун ошо өтө мындай бийик адам экендиги көрсөтөт. Исхак Разаковду биз дагы көрүп, ал киши менен бирге сүйлөшүп, бизге Кыргыз элине, жерине талыкпай эмгек кылып өткөн инсандарды ар дайым эскерип, келечектеги муундарга таанытуу максатында ушундай иш-чаралар дагы көп өтөт деген максаттабыз. Элизат Матисаева, Рустам Акешев, Атайын жаңылык программасы үчүн. Журналист Эрнис Кязовдун МТСтен кетиши талкуу жаратты. Эрнис Кязов Facebook баракчасына президент Алмазбек Атамбаевди сындаган кайрылуусу жарыялап, мурдагы бийликтер тушундагы кемчиликтер дагы эле уланып жаткандыгын жазган. Өзүңүз белекке берген камчынын деми менен жазылды деген баш сөзү бар 10 пункттан турган бул кайрылуусун Эрнис Кязов 13 мартта жарыялады. 2007 жылы Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда Эрнис Кязовдун багыт программасына ыраазычылыгын билдирип, жакшы иштебеген чиновниктерди камчылап туруур деп колуна камчы карматканы маалым. Журналист былтыр күздөн тарта МТС телеканалында Ар тарап деген ток-шоу алып барып жаткан. Түз эфирдеги 40 мүнөттүк көрсөтүүсүндө ал буга дейин жеке президенттин дарегине кандайдыр бир сын айтпаганы менен Facebook баракчасына жазган кайрылуусу интернетте чуу жаратып, жүздөгөн лайк, комментарийлерди чогултту. 14 мартта журналист МТСтен кеткенин жазып чыкты. Бул жаңылык ага телеканалдын жетекчилиги тарабынан кысым болгонун, президентти сындаган үчүн кетирилгени анык деген ой-пикирлерди жаратты. Кыязов өзү да МТСтен кетейин деген планы болбогонун, саясий себептен улам иштен алынганын айтууда. Бишкек Нарын Торгарт унаа жолу 22 марттан 25 мартка чейин жабылат. Бул тууралуу Кыргыз темир жол улуттук компания мамлекеттик ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык поезд жана унаа каттамдарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Боом Капчагайындагы 108-чакырымында таштарды күч менен кулатуу иштери жүргүзүлөт. Аталган багыт Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызмат тарабынан таңкы саат 9-дан кечки түштөн кийинки саат 3-кө чейинки аралыкта маал менен уланат. Эгер 30-40 унаа чогулуп калса, таштанды кулатуу иштери токтотулуп, унаалар өткөрүлөт. Таштарды кулатуу күндүз күнү ачык мезгилде жүргүзүлөт.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жергиликтүү жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныша алдыңыздар. Алдыда сиздерди аба ырайы күтүп турат. Кызматыңыздарда мен Акшокай Аскарали уулу болдум. Эмки эфирге чейин ассаламу алейкум.